Казакстан чет өлкөлүк түз инвестициялардын көлөмү боюнча дүйнөнүн алдыңкы 50 өлкөсүнүн катарына кирет. Республика тышкы каражаттарды тартуу боюнча борбор Азияда алдыда. Регионго салынган бардык каражаттардын 60%дан ашыгы Казакстандын үлүшүнө туура келет. Ал эми инвестициялардын агымын көбөйтүү үчүн тартымдуу шарттарды түзүү зарыл. Бул мыйзам деңгээлинде туруктуулуктун жана бизнестин укуктарын коргоону камсыз кылуунун маанилүү көрсөткүчтөрүнүн бири. Бул тууралуу серепчилер Астанадагы инвестициялык форумдун жүрүшүндө билдиришти. Казакстандын жогорку сотунун маалыматына караганда, былтыр баш каланын административдик соту талаш тартыштардын 80%га жакынын чет элдик инвесторлордун пайдасына чечкен. Натыйжада алар 100 миллиард теңгени сактап калышты. Бул атамекендик сот адилеттигинин калыс позициясынын жана казакстандык мыйзамдардын так иштешин далилдеп турат. На цифровой инвестиционной платформе зарегистрировано более... Санриптик инвестициялык платформада жалпы суммасы 44 триллион теңгени түзгөн 950дөн ашык долбоор катталган. Эгер долбоор менен эсептесек, бул жол менен 80 миллиард доллар. Андагы инвестициялык долбоорлор дайыма көзөмөлдө турат. Инвестор бул өз каражатына келип, аны биздин өлкөнүн экономикасына салуучу субъект. Биз муну унутпашыбыз керек. Ошондуктан бүгүнкү күндө бардык өлкөлөрдө инвесторлор үчүн күрөш жүрүп жатат. Биз муну жакшы түшүнгөндүктөн өлкөдө эң мыкты инвестициялык климатты түзүүгө аракет кылып жатабыз. И поэтому мы должны максимально создавать хороший инвестиционный климат